Oda London, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Сирияда Ислам мамлекети тобу жарыялаган халифаттын борбору Ракка шаарынан Американын аскер күчтөрү тууралуу атайын баяндама. Гонконг Британиядан кайтарылышынын 20 жылдыгын белгилеп жатканда, оппозициячыл активисттер бирдиктүү Кытай ичинде өз алданчылыгын сактап калууну талап кылууда. Айдоочусу жок унаалар эми алыстан башкарылат. Бул жана башка технология жаңылыктары клик берүүбүздө. Ирактагы акыркы чепи саналган Мосул шаарында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ алсырап баратат. Ирактын армиясы шаарды бүтүн бойдон өздөрүнө кайтарып алууга аз калганын айтууда. Туура 3 жыл мурун аталган экстремисттик топ глобалдык халифат түзгөнүн жар салган эле. Террорчул топ Сириянын Ракка шаарынан да сүрүлүп чыгууда. Ракка өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон бошотулса, АКШ жана анын өнөктөштөрү чоң салым кошкон болот. Аймакта АКШнын таасири акырындык менен өсүп бараткандай. Бүгүн Ракканы алсак, биз Ирак жана Сирияда коалициялык күчтөрдү колдоп, аскердик операция уланууда. Биз 60 000 чарчы чакырым аймакты, 4 миллиондон ашуун адамды бошоттук. АКШ колдогон коалиция Ракканын борборуна жылган сайын жүздөгөн жайкын тургундар аймактан качып чыгууда. Алардын көбү качкындар лагеринде баш калкалоодо. Айтылган тургундардын көбү өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун көзөмөлүнүн алдында жашаган. Бирок алардын айрымдары экстремисттер көзөмөлдөгөн аймакка атайын көчүп барышкан. АКШ Сирияга жүздөгөн аскерлерин жөнөткөнү айтылат, бирок так сан белгисиз бойдон. АКШнын атайын күчтөрү аскердик операцияларга катышып келет. Учактары абадан колдоо көрсөтүүдө. Им тобу жеңил элек. Мосул же Ракка толугу менен бошотулгандан кийин дагы көп иштер бар. Мен генералдан өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун лидери Абу Бакр ал-Багдади каякта деп сурадым. Чынында бул суроону сизден сурайын деп жаткам. Маалыматыңыз болсо айтыңыз. Биз аны өлтүрөбүз. Соңку жаңылыктарга ылайык, Ракка шаары толугу менен курчоого алынды. Бирок Мосул шаарындагы окуялардан кийин калааны бошотуу иштин башталышы гана экени түшүнүктүү. Президент Ши Цзиньпиндин Кытайдын жетекчилиги алдында Гонконг жаркын келечекке жетет деп белгиледи. Ал Британиянын аймакты Кытайга кайтарып беришинин 20 жылдыгын белгилеп Гонконгко келген. Гонконг полициясы Кытай президенти келдер алдында саясий эркиндик талап кылганы үчүн камакка алынган 26 кишини бошотту. BBC мындан 20 жыл мурун аймак кайтарылган учурда туулган тургундар менен баарлашты. Демократия үчүн күрөшкөн активист, 20 жашында эле нааразылык акцияларына чыгып ветеран атыккан студент коммунисттик Кытайга карата өзүнүн мамилесин сүрөткө түшүрүүдө. Гонконгдун аза күткөн желеги. Ал каршылык акциясы натыйжалуу болооруна көзү жетпейт. Балки мындан эч нерсе чыкпайт, бирок баары бир чыгышыбыз керек. Гонконгдун эли жана Бейжиңдин өкмөтү биз максатыбыздан баш тартпай турганыбызды билиши өтө маанилүү деп ойлойм. Гонконг өткөрүлүп берген жылы туулган дагы бир тургун. Лю Чун Йин футболист жана кофе сатуучу. Ал ансыз да дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бирине кытайлыктар келип, бааларды көтөрүп жатканына нааразы. Гонконгдо барган сайын Кытай үстөмдүк кылып баратат. Анын өткөрүп берилишинин 20 жылдыгына менин көп досторум нааразы дейт ал. Бул жумада майрамдап жаткан 20 жаштагыларды табыш үчүн Кытайдын өзүнөн келгендерди издейт окшойбуз. Саниттан бул жерде студент, бирок ал Кытайда туулуп өскөн. Ал жаштайынан эле өз өлкөсү үчүн сыймыктанууга үйрөтүлгөн. Мен президент Ши Цзиньпиндин Гонконгго келгенин кубаттайм. Бул борбордук өкмөттүн Гонконгдун өсүшүнө кызыгып жатканын билгизет. Менин оюмча майрамдашыбыз керек. Ошентип кээ бирлери майрамдап жатса, башкалар санаага баткан. Саясий диссидентти бошотууну талап кылган мындай пикет Кытайдын башка аймагында болушу мүмкүн эмес. Гонконг гана ушундай акцияга чыга алат. Бул анын өзгөчөлүгү болуу менен бирге Кытайдын баш оорусуна айланышынын да себеби. Түз эфирде BBC, эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
NATOдогу шериктештери менен стратегия боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатып, АКШнын коргоо министри Джеймс Маттис америкалык аскерлерди Афганистандан чыгаруу иштери өтө эле тездик менен аткарылган деп айтты. Бирок анын айткандары АКШнын күчтөрү эртерээк кетиши керек болчу деген НАТО башчысы Джейнс Столтенбергдин пикири менен дал келбей калды. Германия бир эле жыныстагы адамдарга никеге туруу укугун берген чечим кабыл алды. Бул чечим кумса жана лесбиян жубайларга кадимки жубайлык укуктарды берет. Алар бала багып алууга да укуктуу. Мыйзамга Ангела Меркель каршы чыкканы менен бул чечим коомдогу биримдикти бекемдөөгө жардам болот деп үмүттөнөт. Японияда атомдук электростанцияда иштеген 3 жетекчи 6 жыл мурун орун алган Фукушима өзөктүк кырсыгына байланыштуу алгачкы сот ишинде күнөөбүз жок деп билдиришти. Айыпталып жаткан адамдардын бири жер титирөө жана цунамиден улам чыккан кырсыкты алдын ала билүү мүмкүн эмес деп айтты. Клик берүүбүздө технология тармагында кандай жаңылыктар бар айтып беребиз. Apple компаниясы чыгарган iPhone телефону ушул аптада 10 жыл болду. 2007-жылы алга чыккандан бери Apple 1 миллиарддан ашуун iPhone сатты. Башында кыйынчылыктарга туш келген iPhone учурда компанияга жылына 24 миллиард доллар алып келген негизги киреше булагына айланды. iPhone'дун фанаттары жана инвесторлор эми iPhone 8-ди чыдамсыздык менен күтүүдө. Ал күзүндө чыгат. Ал жаңы муунду өзүнө тартканчалык эмнеси болор экен? MIT университети учкан жана жүрөдө алган дрон ойлоп тапты. Мындай дрон абдан эффективдүү болот. Тыгында күткөндөн көрө кээде учса болот. Ал эми батареяны сактоо үчүн кээде жердеги жол менен жүрсө болот. Келечекте бул дрондор уча турган унааларга да негиз болушу ыктымал. Ошондо кадимки унааларга канат орнотуп коюшабы же дрондорго дөңгөлөк тагышабы? Кандай болгон күндө да кадимки илимий фантастика киносунан алынган көрүнүштөй. Машина куруу тармагы айдоочусу жок унааларга ооп бараткан соң, эми кезек автономдук түрдө жүргөн унааларды башкарып, көзөмөлдөп туруучу санариптик системаны ойлоп табууга келди. АКШнын Детройт аймагында жайгашкан Visteon технологиялык фирмасы SmartCore аттуу жабдык чыгарууда. Ал унаалардын маалыматтык системасын көрсөтүп, башка да операцияларды аткара алчу компьютердик платформа. Америкалык компания эсептеп чыккандай, бирдиктүү башкаруучу системалар 2022-жылга чейин 62 миллиард долларга тете тармак айланат. Эми спорт. Футболдо кече түнү 4-1 эсебинде Мексиканы утуп, Германия конфедерация кубогунун финалына жетти. Германия эми дем алышта Чили менен беттешет. Ал ортодо Чилинин командасы финал өтө турган Санкт-Петербург шаарына келди. Кечеки оюнда германиялык тараптын 2 голун киргизген Леон Горецка дүйнөлүк чемпиондор өзүнө бекем ишенип турганын айтты. Футболду улантабыз. Арсеналдын жетекчиси Иван Газидис клубтун фанаттарын Арсен Венгерди колдоого үндөдү. 67 жаштагы тренер айрымдар каршы чыкканына карабай, май айында 2 жылдык келишимге кол койгон. Арсенал FA кубогун уткан, бирок Венгердин башкаруусу алдында биринчи жолу Чемпиондор лигасына кирбей калган. Теннис. Биринчи ракетка Андрей Муррей биринчи күнү Уимблдон титулун коргоп, Александр Бублик менен беттешет. Уимблдондун алдындагы соңку машыгуу таймашына ал буту ооруп келген эмес. 7 жолку чемпион Роджер Федерердин биринчи таймашы украиналык Александр Дангаполов менен болот. Британиянын биринчи ракеткасы Джоанна Конта биринчи раундда Ксе Сувей менен таймашат. Жаңылыктардын соңунда сиз көрө эле жүргөн арбуз жөнүндө. 4 буштук арбуздар биринчи жолу буларды 45 жыл мурун муздаткычка жакшы батсын деп жазашкан. Японияда кардарлар ушул башкача арбуздарды $100 долларга сатып алышат. Дыйкандар быйыл түшүм жакшы болгонун айтууда. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Эфирде кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.